Кайгылуу сапар. Сүт эненин колунда 2 жыл жашаган соң, бала кайрадан энесинин колуна келди. Эне, бала жана Умму Айман аттуу кызматчы аял эл арасында жашоо өткөрүп жүрүштү. Арадан күндөр өтүп, баланын жашы 6-га толду. Баланын акыл эси толуп калганына көзү жеткен эне бир күнү аны атасынын кабырына жана Мадинадагы туугандарына зыярат кылдырып келүүнү чечти. 400 чакырым аралыктагы сапарга даярдануу бүтүп, үчөө сапарга чыгышты. Бул сапар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын мындан 50 жыл кийин ислам динин сактоо үчүн көчүп баруучу Мадинага чыгып жаткан эң биринчи сапары эле. Энеден төрөлгөндө атасыз төрөлүп, атасынын көрүү насип кылбаган 6 жашар бала атанын кабырына келип, көз жашын агызып, атага болгон кусалыгын бир аз болсо да жеңилдеткенсиди. Андан ары Мадинадагы таекелерин зыярат кылып, үчөө кайрадан жолго чыгышты. Мадинадан Меккеге келе жаткан жолдо Амина катуу ооруга чалдыкты. Күн сайын күчөгөн ооруу акыры аны кыймылсыз жатып калууга мажбур кылды. Титиреген колдору менен баласынын башынан сылап, "Сенин колдоочуң бар, эч качан жалгыз калбайсың" деп насаат сөздөрүн айтты. Көрөр күнү, ичер суусу ушул эң талаада түгөнгөн Амина баласынын кол алдында жан берди. Эненин көкүрөгүнө башын жөлөп, көз жашы куюлган 6 жашар бала үчүн бул күн кайгы күнү менен ыйдын күнү болду. Бала экинчи жолу жетим калды. Өмүрүндө көрбөгөн атасынын кабырын зыярат кылып, апасын да кабырга берип, кайгы үстүнө кайгы туш болгон бала Умму Айман менен Меккени көздөй жол тартты. Умму Айман баланы чоң атасы Абдулмутталипке алып келип тапшырды. Чоң ата бул убакта 90 жашка жакындап калган эле. Келининин өлүмүнө катуу кайгырган чоң ата небересин кучагына кысып, андан акыркы жашоосуна кам көрдү. Аны ар дайым өзү менен алып жүрдү. Аксакалдар менен болгон жыйындарда да небере анын чапанынын этегинде отурчу. Чындыгында анын этегинде Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан башка эч ким отурган эмес. Жашы улуулардын оозунан чыккан нускалуу сөздөргө чын ниети менен кулак салып угаар эле. Ата мээримине суусаган бала чоң атанын кол астында күн өткөрүп, жакында болуп өткөн кайгыларды унута баштады. Баланын башкача кулк мүнөзүнө, жүрүм турумуна өзгөчөлүгүнө көзү жеткен чоң ата Курайш уруусунун кадыр барктууларынын арасында сыймыктануу менен "Менин бул баламдын келечеги кереметтүү болот" деп мактанат эле. Бирок жашы картайып калган чоң ата небересинин келечегин көрө албады. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам 8 жашка келгенде чоң ата да бул дүйнөдөн өтүп кетти. Ушинтип, бул жалган дүйнөдө болгону 8 жыл жашаган бала 3-чү жолу жетимдиктин ачуу даңын татты. Үлгү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам төрөлгөн кезден эле кайгы үстүнө кайгыны көрүп жашады. Атасын көрбөдү, энесин эрте ажырады. Чоң атага жөлөк боло албады. Бирөөгө сөөнүп, бирөөдөн жардам сурап, бирөөдөн үмүт кылууну Аллах Таала ага буйрубады. Мунун баары келечекте жалгыз гана Аллахка таянууга чакыруучу пайгамбарга саллаллаху алейхи ва салламга болгон Аллахтын тарбиясы эле. Жалгыз гана Аллахка таянууга чакыруучу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзү да атаке деп атасына таянбастан Роббим деп жалгыз жаратуучуга таянуусу керек эле. Келечекте жалгыз гана Аллахтан суранууга чакыруучу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам энеке деп энесине сүйөнбөстөн Аллахым деп жалгыз Аллахтан жардам сурап өсүүсү керек болчу. Анткени ар бир кыйынчылык артында жакшылык болот. Жашынан кыйынчылык менен чоңойгон Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Аллах Таала пайгамбарчылыктын мөөрү, эң акыркы замандын пайгамбарлык даражасын даярдап турган эле. Ошол үчүн Аллах Таала "Биз сенин атыңды бийикке көтөрдүк" деп аны мактады. Шарх сүрөсү 4-аят. Ар бир ыймандуу мусулмандын башында оор күндөр келет. Бирок анын артында жакшылыктар бар экенин алар аңдап билишпейт. Аллах Таала айтат: "Балким силер жаман көргөн нерседе силер үчүн жакшылык бардыр, балким силер жакшы көргөн нерседе силер үчүн жамандык бардыр. Аллах билет, силер билбейсиңер." Бакара сүрөсү 216-аят.
Пайgambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'den başından köptөгөн kıyınçılıklar öttü. Anın artынан al kündördü unutuucu uwagtlar keldi. Birok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü körbөгөн atası menen 6 yaşında ajaragan enesin eç unuta algan jok. Al Madinanın janında baratıp jok boloyun dep kalgan eski kabırdı sahabalarına görsetip bul menin atamdın kabırı. Abul jerde kölmödö men suuga süzgöndü үйрөнгөнмүн dep bir çeti tolkundanıp bir çeti kaygırıp eskeretele. Mekkenin açılıusuna bara жаткан mezgilde bir orunga kelip sahabalarına jaratуучумдан enemdi ziyarat kılууга уруксат сурадым. Al maga уруксат berdi dep жол boyundагы кабырга түшүп көз жашын төгүп ыйлады. Балким ал мындан 50 жыл мурда дал ушул жерде жансыз жаткан энесинин көкүрөгүнө башын коюп ыйлап отурган жетим баланы эстегендир. Эмнеси болсо да Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem ушунчалык көп ыйлагандыктан анын жанында ыйлабаган бир дагы адам калган жок. Пайда тирүү кезиңде ата энеңди сыйла. Сага келген кыйынчылыктын баары Аллахтын кабылсы менен болуп жатканын билип жүр. Жаратылгандарга таянба, жаратуучуга таян. Өтүп кеткен ата энеңе дуа кылууну унутпа. Шариатта кабырды зыярат кылууга болот. Өспүрүм курак. Акылдуу чоң ата өз өмүрүнүн аз калганын сезип жүргөн. Өзү бул дүйнөдөн өтүп кетсе, атадан калган жалгыз туякты ким кепилдикке аларын көп ойлончу. Чындыгында анын 9 баласы бар эле, бирок дээринен башкача, келечегинен көп нерсени үмүт кылдырган бул неберени багып чоңойтууга алардын баары эле жарай бербесин акылман карыя сезип жүргөн. Бир канча күн ойлонуп жүргөн карыя өлөр убактысына аз калганда уулу Абу Талипти жанына чакырып, небересин ага табыштаган болчу. Чоң атанын осуяты жана баланын макулдугу менен Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Абу Талиптин үйүнө келди. Абу Талип кедей жашачу, өзүнүн да 10 баласы бар эле. Анын жубайы Асадтын кызы Фатима келечектин пайгамбарын жайдары жүзү менен тосуп алды. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын келүүсү менен бул үйгө береке кирди. Балдар астына келген тамакты адепсиздик менен талашып жешет эле. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям келгенден кийин Фатима балдарына тамак берген кезде биринчи ага берчү. Анын берекеси менен ошол тамак балдардын баарына жетет эле. Буга чейин үй бүлөдө ызычуу өкүм сүрсө, эми тынчтык өкүм сүрдү. Абу Талип бир тууганынын баласын өз балдарынан да жакшы көрүп, өз мээримине алып тарбиялады. Зирек бала үй бүлөнүн оор жашоосун жеңилдетүү үчүн аларга жардам берүүнү каалап 8 жашында кой кайтара баштады. Күн артынан күн, ай артынан ай өттү. Жылдар жылга айланды. Мээримдүү жубайлардын үйүндө жашоосун өткөргөн өспүрүм 15 жашка толду. Акылдуу жигит мындан ары соода иши менен алектенүү үчүн Абу Талиптен уруксат сурады. Абу Талиптин уруксаты менен келечектин пайгамбары 15 жашында соода кылууга кадам таштады. Үлгү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жакшылыкты эч качан унутпайт эле. Абу Талиптин жубайы Фатима көз жумганда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аны кабырга түшүрүүдөн мурун өзү кабыр ичине түшүп, бир аз жатып, анан чеккенин сөөктүн алдында төшөп чыгат. Кийинчерээк андан эмне мындай кылганын сурашканда, ар бир адамды кабыр кысат, мен аны кабыр кыспасын деп ушундай кылдым деп жооп берет. Албетте бул мындан бир канча жыл илгери Фатиманын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга кылган жакшылыгы үчүн эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям балалык күндөрүн ар түрдүү шарттарда өткөрдү. Алгач Бану Саид уруусундагы Халиманын үйүндө, анан апасынын үйүндө, анан чоң атасынын үйүндө, андан соң агасы Абу Талиптин үйүндө жашоосун өткөрдү. Ар бири ар башка кулк мүнөздөгү адамдар менен мамиле кылды. Ушунун баары Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга чыдамкайлыкты, чечкиндүүлүктү жана эрктүүлүктү үйрөттү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын башына келген ар бир кыйынчылык
ага келечек жашоосуна жардам берүүчү жакшылыктарды үйрөттү. Аллах Таала ар бир жамандыктын артынан жакшылык жиберүүчү экендигин пайгамбарлардын үлгү кылуу менен адамзатка билдирип келген. Нух пайгамбар коомунан кандай гана кыйынчылыктарды көрбөдү. Акырында ага зыян бергендердин баары суу астында калды да өзү кеме менен кутулуп кетти. Ибрахим пайгамбар отко ыргытылды. Аз убакыттан кийин Аллахтын эң сүйүктүү досу болду. Якуб пайгамбардын көзүнөн ажырап калды. Кийин анын көзү көрдү. Жоголгон баласы табылды. Жөн гана табылбастан пайгамбар болуп келди. Муса пайгамбар Мисирден коркуу менен качып чыкты. Кийин пайгамбар болуп, Аллах менен түздөн түз сүйлөшүп, тынчтык менен кайра кирди. Мариям энеге жаман дооматты коюшту. Кийин анын баласы Аллахтын эң кереметтүү пайгамбары жана элчиси болду. Дал ушундай эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келген ар бир кыйынчылыктын артында жакшылык күтүп турат эле. Ал 8 жашынан кой кайтарды. Кой кайтаруу бардык пайгамбарлардын аткарган жумушу. Анткени кой кайтаруу менен адам өзүн сабырдуулукка жана чыдамкай болууга тарбиялайт. 15 жашында соода кылды. Соода кылуу менен ар кандай кулк мүнөздөгү адамдар менен мамиле кылууну үйрөндү. Себеби качан гана акча менен мамиле келгенде кайсы адам кандай экендигин ачыкка чыгат. Ушул сабактардын баары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбарлык заман башталган кезде Аллахтын динин жайылтуусунда чоң жардамын тийгизди. Пайда. Амалдардын эң жакшысы токтобостон улантылган турганы. Пайда. Амалдардын эң жакшысы токтобостон улантып турганы. Адал эмгек менен ырыскы тап. Эмгектин жаманы болбойт. Пайгамбарлардын башына келген ооручулук сенин да башыңа келбей койбойт. Ар бир кыйынчылыктын артында сыйлыгы бар.